Трансгазойл компаниясында мен балыкчы, анан Соолук районундагы жана базалар бар, жирный газ саткан. Ошол жердин директору болгом. Анан ошол жерден көп өзгөрүүлөрдү киргизүүгө мажбур болдук да. Элдин башын бириктириш керек болчу. Анда баягы рейдерский захваттар болуп, улам бирине өтүп эле элдин баары кадимкидей бир опур топур болуп жүрүшкөн. Анан ошол жактан элдин башын бириктирип, ошол кадимкидей ошо эл менен мамиле түзүп, биз жашообуздун жарым эле убактын ошо жумушта өткөрүп көрөт экенбиз. Анан ошол жакта дагы текке кетпесин деп коллектив дагы бир кумга салып коюш керек да. Баягы бири бирибизди сыйлап, урушпай, талашпай иштегенге мындай бир максат болсо деп. Ниет ошондой эле болчу. Анан ошону менен эле баягы ошо элдерди ошого көндүрүп алдык да. Көндүрүп, анан кайдык бир эми ынтымакка келдик деген сөз бар, жакшы. Ошол ынтымактуу болуп иштедик. Ошо результаты болуп, бизнесибиз да жакшы болуп кетти. Элибизге да жардам бердик. Газ менен ал кезде газ деген проблема болчу, дефицит. Ошо элди камсыз кылдык да эң негизгиси. Ошол Казакстандан алып келиш жирный газды дагы алда оор болчу. Ошол маселелерди чечип, баары эле жакшы болду.